Kızдар колуңарды бербегиле эркектерге. Көп учурда өзүңөрдү жашырышка, жолук дегени жолукту кийип алып кеңири мамилени кылып жүр, эркектер менен кучашташып жүр, учурашып жүр деген маселе жок. Мисалы, жөнөкөй эле мисалдардан устаз чалып, үйүмдө кызым күрүчтү сага берип коет, барып күрүчтү алып, башка бирөөгө сен күрүчтү берип кой деди. Бул тарбия да, устаз берген тарбия. Анан мен барсам, эшикке чыккан жерге, көрүнө турган жерге күрүчтү коюп, үстүгө таш бастырып коюптур да. Ушунчалык намыс, ушунчалык уят, ушунчалык эркекке көрүнбөчтүк, ушул нерсе чыныгы жолук да. Жолук кийип алып деле чыгып учурашып, мына күрүч деп учурашып, отуруп жарым саат сүйлөшүш мүмкүн эле. Кээ бирлер сыяктуу. Бирок күрүчтү коюп, эркекке көрүнбөй эле коеюн, назары түшүп калбасын деп. Кээ бирөөлөрдүн үйүнө конок келип калса, эркек киши келип калса, кайра келе берет, өзүн көрсөтө берет. Сүйдүм, ана ошону сүйдүм деп. Ушундайлар жок эмес мекендештерим. Айтайын деген, эркек киши келдиби, өзүңүздү билиңиз, көрсөтпөгөнгө аракет кылыңыз. Байкап турасыз, эриңиз усталары менен кирип келдиби, сиз аял кишисиз. Эриңиз өзү билет. Эркектер бөлмөсүнө кирбеңиз, огороддо иш кылып атса чыкпай туруңуз, көрүнбөй туруңуз. Ушул жөнөкөй көрүнгөн нерселер, булар бирок эң чоң жоолугуңуз да сиздин. Эң чоң жоолугуңуз, эң чоң хиджабыңыз ушул да мекендешим, эже карындашым. Айтайын дегеним, биз жоолук десе ушул материалды ороп коюшту эле түшүнөбүз. Жок, ага чейинки кыймыл аракеттер өтө маанилүү. Өтө маанилүү. Жоолукту кийип алып сабартан кечке интернетте жүрө беришиңиз бул жоолук эмес. Ошо интернетке жоолукту кийдиңиз, чыкпай коюшуңуз эң чоң жоолук болуп эсептелет. Назар баары бар нерсе да. Тийип кетиши мүмкүн.